Geç болып қалды. Ешбір ал жерде мөңгү қалған жоқ. Суулардын баары тиги ууланган. Азыркы бийликте дагы мынакей. Мен кече сурадым министр финансовтан. Бербей атат. Дагы бир фирма менен соттошуп атат. Турецкий бир фирма менен өкмөт. Англиялык фирма утту деп атат. Бир Майкл бирденке деген фирма утту деп атат да. Анан суммасы канча долларга утту десем, аны бербей атышат дагы $17.000 предоплата кылдык деп. Бүт ошол жана катастрофага алып келе турган чыгымдардын баарын ушуну менен өзүбүз жабалы деп атабыз. Эмне үчүн дегенде мына сиздерге таркатып берди болуш керек. Мен таркатып бер дедим элем. Фишердин колу менен турат жооп бу жерде. Жазганбыз. Мунун баарына ким жооп берет? Миллиардтаган доллар экологияга чыгым келтирдиңер дегенде момундай жообун берип атат. Мы не имеем каких-либо финансовых обязательств в результате загрязнения почвы, грунтовых вод, водоемов или атмосферы деп атат. Биз бербейбиз дейт, бир тыйын дейт. Мына айтты го, кайыр сурагансып сурап жүрөбүз. 5% кредит бергилечи, 5 жыл алдын ала дивиденд бергилечи деп сурап атабыз деп. Кайсы киши 5 жыл алдын ала дивиденд сурап барат? Ишага жок эле дегенде бир миллиард долларлар кетет. Аны биз дагы дүйнөлүк банктан, Азиялык банктан, кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстандан кайыр сурайбыз да дагы. Андан көрө кумтөрдү толук алып иштетип, өз күчүбүз менен ошонун баарын ликвидировать. Суммасы канча долларга утту десем, аны бербей атышат дагы $17.000 предоплата кылдык деп атат. Бергилечи айла. Англиялык бир фирмага $105 миллион төлөптүр. $2,5 миллион төлөптүр да. Биздин ушу международный сотто бир процессибизди аягына чыгып колдоп бер деп. Эмне ушул Индира Сатаркулованы же болбосо Алдашевди колдонсо болбойт беле? $2,5 миллион эмес, $200 миң менен иштейт эле да. Эмне үчүн дегенде $2,5 миллион $0,5 миллионун берген дагы 2 миллионун чөнтөккө салып койгон биздин эле чиновниктер. Макул бул мурунку бийликке кетпейби мына күзгө чейин. Мыктыбек Юсупович, мен аны айта албайм. Бирок мен бир нерсени суранам. Таркасак дагы ушу кумтөрдү мамлекеттин пайдасына чечип берип коюп анан таркап кетели да. Ошондо ушул 5-чакырылыштын депутаттары тарыхта калабыз да.